Арабтардын кыйын чечен сүйлөгөндөрүнө мойнт айтпады. Сөз кылып качты. Эмнеге негер айтып атат дебеди. Ошо сөздү угуп калып Билал деп. Тарынган жок, сахабаларда тарынган сыфат жок болчу. Алар татыктуу деп айтты. Арабтар татыктуу деди. Арабтарды Пайгамбар саллаллаху деген хадистер бар, билесиздерби? Мындай кетип калды, өзүн төмөн алып туруп, бирин алып туруп айтат. Тил, сен болбогондо оозура азан айтмакмын дебеди. Ийип атат да. Азан айткыла деди. Арабтын эң кыйыны, чечени, коос үн менен айтканы келип туруп, азан айтканда күн чыкпай койбоду, нур чачпай койбоду. Элестетсеңиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтпады. Билалдан кечирим сурагыла дебеди. Билалдан кечирим сурагыла. Билал радиаллаху анху барып турчу. Карасачы, өзүн төмөн алган киши болгонда. Тилин бар, тил сен болгондо мен Алланын сөзүн айтмакмын деп атат да. Караңыздар, булар да кандай өзүн төмөн алган да адамдарчы. Анан Билалдан Билал кечирип коеюн сен. Сен эле татыктуу экенсиң деп кечирим сурап араптарчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи эч ким абилинде ачкан эмес бирөө. Ичара сүйлөсөң, ассалату хайру минан нам. Азан айтканда күн чыкты. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи өтүп кеткенден кийин чутугандар Билал радиаллаху анху Сирияга кетет да. Кийин азан айта албагат Пайгамбар саллаллаху алейхи Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деген токтойт да. Жанагы элес Пайгамбар саллаллаху алейхи менен менет кылгандары Кабанын жанында айтат. Мен кете берейинчи туугандар дейт да. Мен бул жерде тура албайм. Пайгамбар болгон сүй, пайгамбар болгон көз карашым мен чыдай албайм дейт да. Мен кеттим деп Сирияга кетип калат. Сүй мухаббатым ашып атат дейт да. Анан бул кетип калат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи түшүнө кирет, кийин канча күндөр билбейм, мен деле унутуп койдум. Анан айтат: Билал, сен мени уnuttуңбу дейт да. Түшүндө айтат: сен мени унутуп койдуңбу дейт да. Билал радиаллаху анху тик туруп эле анан чуркайт: меккени көздөйчү. Эчтекени элестен. Биз биртике болсо мойнт атпайсыз. Мен бошогондо карайынчы биртике илим алганы. Бошогондо кылайынчы деп атпайсызбы? Куран окуганда Алланын сөзүн, Куранды бошогондо окуйм, бошогондо үйрөнөм деп атабыз. Намазды бошогондо деп атабыз. Даватка чыкканда бошогондо деп атабыз. Билал радиаллаху анху түшүнө кирип айтып атат: Билал, сен мени унуткан жоксуңбу деп атат. Анан айтып атат: туруп эле, тик туруп эле анан чуркабады булчу. Чуркаганда Хасан Хусейн тозуп алып анан айтып атат: Билал ата, азан айтыңызчы деди, биз сагындык сизди деп атпайбы? Анан айтып атат: Аллаху акбар деп туруп айтып туруп анан Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах дегенде кайра токтойт болчу. Мадиналыктар элдин баары көчөгө чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи дирилиби дейт да. Элестетсеңер, көчө жык болот, аялдар, эркектер. Ошондо айтат да, Хасан Хусейн айттырбаган, азанды айтпайт элем дейт. Мен айта албайм деп айтат.